Андрей Малахов Кыргызстандын Россиядагы элчилигине барды. Ал баруучу кыргызстандыктар тууралуу пикирин айткандан кийин андан кечирим суроону талап кылышкан. Россиялык теле алып баруучу Андрей Малахов Кыргызстандын Россиядагы элчилигине барды. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалымат кызматынан тастыкташты. Буга чейин социалдык тармактарга Малахов унаадан түшүп элчиликке кирип бара жаткан видео тараган. Москвада иштеген кыргызстандык Тимур Саралаев алып баруучу менен элчиликтин жанында түшкөн селфисин жүктөгөн. Малахов өткөндөгү окуя ага чоң сабак болгондугун моюндады. Мен ага жооп катары кыргыздар кең пейилелбиз деп, колун каттуу кыстым деп жазды Саралаев. Элчиликтен Малахов элчи Аликбек Жекшенкуловго бүткүл Россиялык парламенттик теле жана радио берүү компаниясынын эл аралык мамилелер дирекциясынын башчысы Петр Федоров менен келгенин билдиришти. Алар кызматташтык суроолор боюнча сүйлөшүшкөн. Буга чейин теле алып баруучу Андрей Малахов Россия 1 телеканалындагы прямой эфир берүүсүндө кыргызстандык таксист менен россиялык миллиардер Александр Маруговдун мотоциклчен уулу кагышкан жол кырсыгын талкуулаган. Кырсыктын кесепетинен Маруговдун баласы каза болуп калган. Эфир учурунда Кыргызстандан Россиядагы элчилигинин өкүлдөрү маркумдун энесине көңүл айтып, кечирим сурашкан. Бирок берүүгө чакырылгандар менен теле алып баруучу бул жерде баары буйртма аркылуу жасалышы мүмкүн деген оюн таңуулашкан. Өз кезегинде Россиянын Кыргызстандагы элчилиги Малаховдун айткандары боюнча билдирүү тараткан. Кыргызстандык интернет колдонуучулар болсо Малаховдон кечирим суроону талап кылышкан. Малахов бир канча күндөн кийин кайрылуу жасап, андан кийин кечирим сураган. Булак Спутник KG сайты. %100 бонустар сизди күтүүдө. Әпсеңиз алсылык аркылуу кирип өзүңүз сүйгөн спортчу акча коюп учтарга ээ болуңуз.